Саламатсыңарбы балдар? Мен айыңа жакшыбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы зат атоштордун жекелик жана көптүк саны. Атоштордун маанисине карай, бөлүнүшүн карайбыз. Зат атош сөздөрү маанисине карай жекелик жана көптүк сандар болуп айтылат. Атоштун көптүк мааниси жеке маанидеги зат атошторго лар мүчөсү улануу менен түзүлөт. Лар мүчөсү лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр болуп өзгөрүлөт. Бул себептерден биз азыр жекелик сандан көптүк санга айландырабыз зат сөздөрдү. Биринчи сүрөттө үй жекелик санда, лар мүчөсүн алсак үйлөр, дом, дома. Топ жекелик санда, лар мүчөсүн алсак топтор, көптүк санда. Топ мяч, топтор мячи. Кой жекелик санда, лар мүчөсүн алсак койлор. Кой баран, койлор овцы, көптүк санда айтылды. Демек, жекелик сандагы затка лар мүчөсү уланып, көптүк сандагы зат атоштор жасалат экен. Эми көптүк сандагы зат атошторго кимдер же эмнелер деген суроо беребиз. Кимдер деген суроо бул адамдарга гана берилет, эмнелер деген суроолор башка жан жаныбарларга, заттарга берилет. Бул сүрөттө кимдер студенттер, студенты, кимдер достор, друзья, кимдер мугалимдер, учителя, эмнелер жаныбарлар, животные, эмнелер гүлдөр, цветы, эмнелер топтор, мячи. Кыргыз жери деген текст менен таанышабыз дагы көптүк жекелик сандагы зат атошторду табабыз. Жана энчилүү аттар менен дагы тааныш болобуз. Кыргызстан тоолуу өлкө. Борбор шаарыбыз Бишкек. Анда Ысык көл, Соң көл деген көлдөр бар. Ат башы өрөөнүндө Аксай деген жайлоолор бар. Бизде дарыялар көп. Алар Нарын, Ат башы, Ак бура, Сары Жаз. Мынакей кооз жерлерибиз биздин. Эми энчилүү зат атоштор: Кыргызстан, Бишкек, Ысык көл, Ат башы, Соң көл, Аксай, Нарын, Ак бура, Сары Жаз. Ал эми көптүктү билдирген жалпы зат атоштор: жайлоолор, көлдөр, дарыялар. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла.